сүрөт менен иштөө же сүрөттүн форматы. Биз мурда фигуралардын жана тексттердин форматын кантип даярдоо, пайдалануу жана ошондой эле аларды жасалгалоо, алардын комбинацияларын аткаруу жолдорун өздөштүрүүгө аракет кылганбыз. Ошолорду жакшылап эске салалы. Анткени мында деле ошол иш-аракеттерди аткарабыз. Болгону бир аз кызыктуураак болот. Биринчи сүрөт жүктөйлү, вставка, рисунки, компьютердин ичинен бир сүрөт тандадык, вставитти басабыз. Сүрөт келип түштү. Албетте, бул кишини тааныбаган адам жок болсо керек. Эми бул абдан чоң. Ошондуктан өлчөмүн бир аз кичинертип алалы. Акырын мыш менен барабыз, бурчун кармайбыз, керектүү деңгээлде өлчөмүн кичинертебиз. Бул жөн гана 4 бурчтуу сүрөт. Эгер дал ушундай пайдалануу керек болсо, эч кандай каршылыгыбыз жок. А эгер бир аз өзгөртүү керек болсо, анда форматты чакырабыз. Аны чакыруу үчүн керектүү объектти белгилейбиз. Демек, формат күттүрбөй келди. Анда катарынан баштайбыз. Биринчиси удалить фон. Бул киши бизге керектүү объект болсо, анын арка тарабы анын фону. Тактап айтканда, сүрөттүн бизге керектүү бөлүгүнүн арка жагы анын фону болуп саналат. Бул албетте баарыбызга белгилүү. Удалить фон командасы аны өчүрүүгө аракет кылат. Удалить фонду бассак, ал өзү автоматтык түрдө өчүрүлө турган фонду белгилеп көрсөтөт. Эгер биздин көңүлүбүзгө туура келсе, сохранить измененияны басабыз. А эгер бир аз туура келбей калса, анда акырын бул рамканы ары бери жылдырып оңдоп алабыз. Албетте, бул идеалдуу эмес, бирок аракет кылат. Көрүнүп тургандай, бул сүрөттүн фонун анчейин тазалай албады. Бирок айрымдарын жакшы тазалайт. Мисалы, бул сүрөттү алсак, анын фонун жеңил гана алып сала алды. Сүрөттүн фонун алып салуу эмне үчүн керек? Бул анын артына башка бир фон коюуга же башка бир сценарийдик презентацияга бириктирүүдө керек болот. Мисалы, 4 бурчтуу сүрөттүн салам достор дегенине караганда, реалдуулукка жакын мындай иллюстрациянын салам достор дегени ишенимдүү жана ынандуу чыгат эмеспи? Мында ушундай маселелерде удалить фон жардамга келет. Кийинкиси мунун жанындагы коррекция менен художественный эффекты, цвет функциялары өтө деле маанилүү эмес, өтө деле керектүү эмес. Себеби булар сүрөттүн анча-мынча түсүн өзгөртүп, же бир кошумча эффект берүүгө гана жардам берет. Коррекция сүрөттүн жарык караңгылыгын, цвет албетте түсүн, ал эми художественный эффекти ага өзгөчө бир стиль берип өзгөртөт. Эгер зарыл болсо, арасынан тандап, эксперимент жүргүзүп пайдалана берүүгө болот. Кийинки чоң бөлүм бул стили рисунков. Мында даяр стандарттуу формалар бар. Аларды тандоо менен сүрөткө өзгөчө форма беребиз. Көрүнүп тургандай, керектүү учурда жөн 4 бурчтуу сүрөткө караганда жагымдуу, көрүнүктүү стилге ээ болуп турат. Ал эми кийинки граница рисунка жана эффект рисунка буга чейинки сабактагы фигуралар жана тексттердин форматы сыяктуу эле дал ошондой. Андан такыр айырмаланбайт. Арасынан керек болгонун тандап пайдалана беребиз. Албетте, граница рисунка буга чейинки биз фигураларды өткөнүбүздө контур фигуры деген маселе бар эле. Мына дал эле ошонун куюп койгондой окшош функциясы, экөө бирдей. Эффект рисунка деле дал ошондой. Арасынан каалагандай пайдаланып, иштетип, ишке сала берсек болот. Мына бул макет рисунка бул өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Себеби бул функция башкаларда такыр кездешпейт. Мында көрүнүп тургандай даяр макеттер бар.
ылайыгына жараша тандап, пайдаланып, керектүү делген маалыматты текстти жазып ишке салабыз. Мына мисалы мунысын тандайлы. Автоматтык түрдө сүрөт өзгөрүлдү. Текст жазалы. Текст деген жерге барып, мыштын сол кнопкасын басып, жазуубузду уланта беребиз. Сүрөткө макетти пайдаланар замат жогоруда конструктор деген панель жаралат. Бул макетке кошумча боек берүүдө кызмат кылат. Макетыдан башкасын тандап өзгөртсөк болот. Мында макеттин толук өзгөрүшүнө күбө болобуз. Изменить цвет анын ишин айтпаса деле белгилүү. Макеттин түсүн өзгөртөбүз. Ал эми стили Smart Art'тан макеттин жалпы көрүнүшүн өзгөртүүгө жолдомо алабыз. Макеттин ичинде канча объект бар болсо, ошолордун ар бирин индивидуалдуу өзгөртүүгө болот. Бул жерде эки объект турат: сүрөт жана фигура. Табитке жараша сүрөттү өз алдынча өлчөмүн макеттин ичиндеги жайгашкан ордун өзгөртөбүз. Ордунан жылдыруу үчүн мыш менен барып, белгилеп, мыштын сол кнопкасын кое бербей басып, керектүү жерге которобуз. Өлчөмүн өзгөртүү үчүн бурчуна барсак, мындай жалгыз сызыкча пайда болот. Мыштын сол кнопкасын кое бербей кармап, чоңойтуп же кичинертип алабыз. Узун туурасын өзгөртүү үчүн деле дал ушундай кылабыз. Болгону алардын бирин жогору жактан, бирин каптал жактан аткарабыз. Жанында турган башка фигураны деле дал ушундай иш аракеттин аркасында редакторлей беребиз. Ал эми бардыгынын өлчөмүн өзгөртүү керек болсо, сырткы чоң рамканын чекиттерине келсек, сызыкча пайда болот да, ошолордун көмөгү менен ишибизди аткара беребиз. Баарын башка жерге жылдыруу керек болсо да, дал ошол сырткы чоң рамканын чекит жайгашпаган жеринен кармап, керектүү жайга которо беребиз. Же клавиатуранын төрт тараптуу багыттамасын басып жылдырсак болот. Ушуну менен эле токтолуп калбастан, формат панелине кирип, стили Word Art'тан текстти, фигураны белгилеп, аны стили фигуранын жардамы менен каалагандай деңгээлде боёй берсек болот. Зарыл болсо, фигураны белгилеп туруп, бул бурчтагы изменить фигурага кирип, башка фигураны белгилесек, макеттин ичиндеги фигура ошол биз белгилеген фигурага трансформацияланат. Буларга деле кадимки анимациялар пайдаланылат.